Салам достор. Бұл видеода Mbank онлайндағы Сорви Яблоко деген акция туралы біраз маалымат айтабыз. Ал үчүн Mbank онлайн приложение киребиз. Так. Менде Mbank онлайн бар. Mbank онлайнга киргенде өзүңүздөр билгендей сразу эле киргенде счета и карты деп бул жерде канча карточкаңыз бар болсо, Кыргызстан банктан канча карточкаңыз бар болсо, ошону көрсөтүп турат остаткаларын. Эми сол жактан так ылдый жагындагы солдон экинчи сервиси деген пунктка киребиз. Ушул жерде пригласи друга деген кнопканы басабыз. Басканда мындай QR код чыгат. QR коддун алдында скопировать деген кнопка бар. Ушул кнопканы басабыз. Так, эми бул жерден WhatsApp, Telegram деп өзү көрсөтүп атат. Биз ссылканы көчүрүп алдык азыр. Ушул ссылканы WhatsApp'tan же Telegram'dan өзүбүздүн тааныштарга, досторго жөнөтсөк болот. Ал үчүн биз жөнөткөн адам уланыш үчүн анда эмне болуш керек? Биринчи, телефонунда интернет подключен болуш, интернети жанык болуш керек. Интернети бар болуш керек. И жанында ID карт, паспорт болуш керек. Биз жөнөткөн ссылка аркылуу ал ссылканы басып киргенде регистрация башталат, каттоо башталат. Ошол жерден өзү пошагово сурайт. Паспорттун алдын, аркасын сүрөткө тарт деп айтат. Өзү ошол адамдын өзүн селфи кыл дейт. Пошагово бардык ошол регистрациянын тартиби боюнча катталып бүткөндөн кийин ал ошол мобильный банкингке приложениясын скачать этип кирсе болот. Ал ошол ссылка аркылуу уланып киргендиги үчүн ага банктан 50 сом мындай белек катары түшөт. И ссылканы жөнөткөн адамга да түшөт. Мен азыр бир ссылканы жөнөтүп досума, ал мен жөнөткөн ссылка аркылуу уланса, мага 50 сом и ага 50 сом түшөт. Мисалы менде азыр кирип карасак, жана кирген жерибизде отчетность бар, көрүнүп турат. Мен ушул ссылканы копировать этип алып туруп, WhatsApp'тан группаларга таштап койгон элем. Ошол мен жөнөткөн ссылкага 218 адам кирип көрүптүр. Андан 16сы ошол ссылка аркылуу регистрация болушкан. Мынакей. 16 адам регистрация болгонго ар бирине 50 сомдон түшүп, ошондо так 800 сом мага түшкөн болот. Ушундай кылып уланса болот. Бул бир чети бесплатный эмес. 50 сом бизге, 50 сом ага түшүп атат. Экинчи чети ал банкка барбай туруп, Кыргызстан банктан автоматтык түрдө счет ачтырып алып атат. И мобильный банкинг приложениясына кирип, катталып кирип атат. Мобильный банкинг приложениясында которууларды, услугаларды кадимкидей карточкасы бар жарандарда эле колдонуп жүрө берет. Анан карточка алыш үчүн банкка барыш керек болот.